ужасный мусор. Табиатсыз жерде жашоо жок. Табиат ар бир жашообузга күбө. Ошо адамдын таны өлгөндө дагы жер энеге көмүлөт. Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы, жаратылыш Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Мына ушул улуу илимге багындырыш үчүн батыш элин табиаттан кандай кырсыктырып атат, анысы кандай ушул түшүнүккө жеткен кезде адам ошо табиатка жакшы карабай калат эле, мусорду керегин мындай өрттөп, мындай ар бир адам ушуга мамиле кылган кезде ушу мусор жоюлат. Анан дагы адамдын жан дүйнөсү жаратылыш кереметинен куралган. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиатта кырсык, кыйынчылык, оору, жер көчкү, жер титирөө, бороон, чапкын, кыйынчылык боло берет. Эжеке абдан туура мамиле кылды. Анан табиатка кыргыз эч качан сыйынып эле эмес, тетирисинче сырдашып, аяр мамиле кылып, тилин билип келген. Ошону адамзаттын аң сезимине жеткирсек, бул маселе чечилет. Рахмат, анда биз интернет колдонуучулардан келген суроолорго орун берели. Негизинен биз